Орозого кандай даярдыктарды көрүп атасыз? Мындай кенен айтып бериңиз, жана орозо 30 күндүк орозоңузду кантип тартиптеп алдыңыз азыркы планыңыз боюнча? Анткени биз билебиз, сиздер баары бир Куран сүннөткө ыктайсыздар да. Биринчи эмне болду, мен кечеден баштап 2 саат эрте турууга умтулуп атам уже. Буга чейин 6да туруп келгенбиз. Туруп шашып калып аттым эле акыркы жумаларды. Намазга шашып калып аттык. Убакыт тез өтүп кетип атат. Кече эле 6 аябай эрте болчу. Анан ошо 1-2 күндөн бери эми ойготкучту саат 4кө коюп атабыз. Бул биринчи даярдык. И күн бою 4төн туруп алып эмне кылабыз? Мен Куранга кирдим. Ансыз эле күнүнө мен Куран окучумун. Бул мактаныш эмес, бул бардыгына жетсин деп атам. Куран окушубуз керек. Күндө 1 саат кемде Куранга беришибиз керек. Жөн эле кайталай берсе да жакшы, бирок түшүнүп, анын сөзүнүн үстүндө ой жүгүртүп окуганга не жетсин? 365 күн. Күнүнө 1 саат отурсун Куранга. Билбедим, дөңгөч болсо да динин түшүнүп калат деп эсептейм да. Анан мен муну эми Куранга 3 саат берейин деп атам. Рамазан бул Курандын туулган айы, түшкөн айы. Экинчи нерсе, мен Рамазанда дин жөнүндө сүйлөгүм келет. Адатта Рамазанда мен өзүм окучумун. Кезде чыгып койбосом окучумун. Азыр да бир суранып атышат, балким өзүм каналдарым аркылуу сүйлөйм. Күнүмдүн убактысын мен ушул Рамазанда чынын айтсам ибадат кылгым келип атат. Мурда Рамазанда дават кылчубуз, чуркачубуз, иштечүбүз, да? Ошонусуна мен бир ибадат кылайын деп ниет кылып атам, иншаллах. Аллах насип этсин, алаксыта койбосун, шайтандар азгырып кетпесин. Рамазанда шайтандар болот. Буну туура түшүнүш керек. Көпчүлүк Рамазанда шайтандар байланган ай дейт го, ошону туура эмес түшүнөт. Шайтандар байлана турган ай. Байланган ай эмес, байлана турган ай. Биз байлайбыз шайтандарды. Адам өзүнүн шайтанын өзү байлайт. Эмин Рамазан байлана турган ай. Байланып калган ай эмес. Шайтандар тетирисинче Рамазанда аябай катуу иштейт. Ошонусуна карабай байлана турган ай. Биз да элден калбай шайтандарыбызды байлашыбыз керек. Убакыт боюнча Рамазанда бир эгер 3 ишти бүтүрсөк, күндө бир 3 ишти жакшы болот. Бул жүрөк тойгончо ибадат, кыймыл, сөзсүз. Көпчүлүк Рамазанда чарчап калам, суусап калам деп кыймылдабайт. Мен айтам, Рамазанда кыймылда. Курсаң ачсын, сууса. Ошондо сезесиң. Атайлап. Жок, мындай суу ичпей коюп эмес, сууга кандырасың ооз ачылган кезде, анан бирок кыймылда. Балким суусабайт, балким курсак деле ачпайт. 2-3 күндөн кийин көрүп калат адам. Өтө кыймылга келиш керек, организм бышыш керек. Үчүнчү иш илим. Мен ушу ибадат, кыймыл, илим. Ушу 3 нерсени мен Рамазанда сунуш кылам. Адамдар менен болгон мамилени чектеш керек. Алаксыта койбош керек. Балким кийинчерээк бизде Рамазан байрамга айланган учурда башка өлкөлөрдөй байрамдашыбыз мүмкүн. Азыр учурдан пайдаланып илимге отуруп алыш керек болуп атат. Биз тилекке каршы динибизди таштап койдук да. Үйрөнбөй койдук азыр. Биз үйрөнбөй атабыз динибизди. Азыр эркиндиктен пайдаланып үйрөнүшүбүз керек. Керемет динибиз бар. Керемет.